Саламатсыңарбы балдар? Мен Каракол шаарындагы номер 3 гимназия мектебинин кыргыз тили мугалими Мүсүрбаева Элнора Сагыновна. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн 4-класстар үчүн кыргыз тили жана окуу сабагы. Бүгүнкү сабактын темасы Иса Акунбаев. Сабактын максаттары: Иса Акунбаев жөнүндө маалымат алышат, ой жүгүртүүсү, эске тутуусу өсөт, ден соолугун сактоого, тазалыкка тарбияланышат. Сабактын көрсөткүчтөрү: Иса Акунбаев жөнүндө маалымат алышса, ой жүгүртүүсү, эске тутуусу өссө, ден соолугун сактоого, тазалыкка тарбияланышса, анда сабактын максатына чогуу жетебиз. Ден соолук бул оорунун болбошу. Ден соолук эң чоң өмүр байлыгы. Балдар, ооруну кантип алдын ала алсак болот? Туура балдар. Оорубаш үчүн колду самын же башка каражаттар менен жуугула. Жөтөлүп же чүчкүргөндө оозду жабуу керек. Сасык тумоо менен ооругандардан алыс болуу керек. Эт жана жумурткаларды жакшылап бышыруу керек. Көчөдө медициналык бет кап тагынуу керек. Тамакты кайнаган же туздуу суу менен жууш керек. Келгиле балдар, жаңы сөздөрдү чогуу кайталайбыз. Арнаган, арнаган. Күрөш, күрөш. Мамлекеттик, мамлекеттик. Оорукана, оорукана. Өмүр, өмүр. Сыйлык, сыйлык. Талыкпаган, талыкпаган. Келгиле балдар, жаңы сөздөр менен сөз айкашын түзөбүз. Өмүрүн арнаган, илдет менен күрөшүү, мамлекеттик иш, шаардык оорукана, узун өмүр, мамлекеттик сыйлык, талыкпаган эмгек. Келгиле балдар, схемаларды толуктайбыз. Талыкпаган эмгек, талыкпаган жумуш, талыкпаган изденүү. Кийинки сөз айкашы: оору менен күрөшүү, илдет менен күрөшүү, таажылуу вирус менен күрөшүү. Кийинки сөз айкашы: мамлекеттик туу, мамлекеттик гимн жана мамлекеттик герб. Кийинки тапшырмабыз: сөз менен сөздү туура туташтырабыз. Келгиле балдар, чогуу туура жоопторун окуйбуз. Шаардык
оорукана. Менин өмүрүм. Душмандар менен күрөшүүгө арнаган. Талыкпаган эмгек. Мамлекеттик кийимин сыйлык алды. Баланын ысымы. Балдар, келгиле табышмактын жандырмагын табабыз. Басып көрөт ичиңди, ачып көрөт тишиңди. Ооруп калсаң эстейсиң эң керектүү кишиңди. Азаматсыңар, туура жолу дарыгер. Демек, биз бүгүн сабакта дарыгер Акунбаев Иса Коноевич жөнүндө маалымат алабыз. Келгиле балдар, окуу китебиндеги текстти окуйбуз. Иса Коноевич Акунбаев 1908-жылы Ысык көлдүн Тору Айгыр айылында төрөлгөн. 1935-жылы Орто Азия университетинин медициналык факультетин бүтүргөн. Кыргызстанга келип, шаардык ооруканада хирург болуп иштеген. Кийин Москвадан окуп келген. Орто Азия өлкөлөрүндө биринчи болуп 1959-жылы жүрөккө операция жасаган. Ал бүт өмүрүн оору менен күрөшүүгө арнаган. Талыкпаган эмгеги үчүн Иса Коноевич Акунбаевке мамлекеттик сыйлыктар берилген. Кыргыз мамлекеттик медицина академиясы Иса Коноевич Акунбаевдин ысымын алып жүрөт. Бишкекте анын атында көчө да бар. Балдар, белгиленген сөздөрдү уңгу мүчөгө ажыраткыла. Медициналык. Сөздүн уңгусу медицина, мүчөсү лык. Өмүрүн. Өмүр. Сөздүн уңгусу үн, мүчөсү. Күрөшүүгө. Күрөш. Сөздүн уңгусу үгө, мүчөсү. Мамлекеттик. Мамлекет уңгусу тик, мүчөсү. Академиясы. Академия уңгусу с, мүчөсү. Окуу китебиндеги суроолорго жооп бергиле. Иса Коноевич Акунбаев кайда, качан төрөлгөн? Туура жооп. Иса Коноевич Акунбаев 1908-жылы Ысык көлдүн Тору Айгыр айылында төрөлгөн. Кайда окуп, кайда иштеген? Туура жооп. Орто Азия университетинде окуп, Кыргызстанда иштеген. Ал кайсыл жылы жүрөккө операция жасаган? Туура жооп. 1959-жылы жүрөккө операция жасаган. Ал бүт өмүрүн эмнеге арнаган? Туура жооп. Ал бүт өмүрүн оору менен күрөшүүгө арнаган. Анын талыкпаган эмгеги кандай бааланды?
Туура жооп. Талыкпаган эмгеги үчүн мамлекеттик сыйлыктар берилген. Иса Конович Акунбаев атында эмнелер бар? Туура жооп. Иса Конович Акунбаев атында Кыргыз мамлекеттик медицина академиясы менен көчө бар. Балдар, билип алгыла. Ден соолук байлыктан кымбат. Соо кезде сактан, оору кезде дарылан. Тазалык ден соолуктун негизи. Ден соолук байлыктын негизи. Ден соолук эң чоң өмүр байлыгы. Адамдын саламаттыгы анын эле жеке байлыгы эмес. Бул коомдун да байлыгы. Үйгө тапшырма. Окуу китебиңердеги 136-беттеги 5-көнүгүү каталарын тапкыла. Ошону менен сабагыбыз аяктады. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.